таанышым бир шкатулка жасап бер деген, ошону иштеп аткам. Заказдар көп негизичи, могу реставрация эмелерди анан могу 8 мартка карата дагы жасап бергиле деп бир жерде. Материал азыр пока основасы картондон жасалат. Анан аны бу клей менен бекитем. Анан сыртынан еще эме болсо, синтепон же болбосо жука губка менен чаптап туруп, анан обшивать этем да, велюр или жана драп калың коз материалдардан. Картондун өзүнүн эмеси бар да, мындай ребрышкаларына зависит этет да, мына мисалы ийилгенде. Анан если мындай муну круговой жерин эметем десең, мындай мынтип туруп эле ийип алабыз. Мындай кылыпчы. Мындай кылып туруп ийип алабыз, анан бул клейибизди эметебиз дагы. Анан бул жерге мындай коюп туруп, муну эми чаптай, мейли муну кайра кесем да анан чаптай берейинчи. Сейчас көргөзө берейин. Мына мынтип четин чаптап алып туруп эле анан кетебиз. Сейчас я покажу клей ыссын. Просто бунун эмеси жукарак болот, но азыр мен башкача менен. 3 каттайсыз да, ошо 3 кат. 3 каттаганда бул кадимки жана ОСБ 6 мм, 9 мм чейин жасса болот да, эметипчи. Бул ОСБдан эч айырмасы болбой калат, аябай катуу болуп калат да. Жана мен жасаган себептерим ошо катталып бышык жасалган да. Мына азыр бул клей ысыганда клейди мындай акырын, аккуратно четине куюп туруп, анан бияка бекитебиз. Сейчас сыйлы экен. Шашпаңыз. Мындай коюп туруп эле, анан мындай жылдырып кете беребиз. Мындай болуп чапталат да. Асты жука болуп, основасы жакшы кыйшайып кетип атпайбы? А так негизи ушундай да.